Тут нигде нет рыбы. А кто это говорит-то? Кто? Директор стадиона. Бул илгерки Ералаш киножурналынан үзүндү. Стадиондун директорунун бул жерде балык жок деп айткан ушул сөздөрү акыркы окуялардан кийин бажы кызматынын бизде аткезчилик жок деп айткандан кийин эсиме түштү. Мен Самат Качкынов, бул ирет бажы кызматын шапалак менен бир уруп көрөлүчү. Азаттыктын иликтөөсү бажыдагы миллиондор саясатчылардын кармашы. Чуручу түшүп митингди өткөрүп жибердик. Анан кантели миллиондор болгондо да долларлар тууралуу сөз болуп жатса. А бийлик болсо быш этип да койгон жок. Мне пофигу, понимаешь? Пофигу, понимаешь? Тебе вообще все пофигу! Жеке мен ошондой эле кабыл алдым. Силерди билбейм. Журналисттер бажыдагы миллион, миллиардтар тууралуу ачыкта фактыларды көрсөтүп берип атса, ошону иликтеп бир нерсе кылуунун ордуна биз эмес, Атамбаев ошонун убагында дешти. Азаттык эмнеге ошону айтпайт? Жанагы Абдукадыр деген эме менен Атамбаев дос экен го деп сүрөтүн да чыгарып эки жаат болуп, бажыдагы миллиондор унутулуп да калды. Это наша корова, и мы ее доим, понял? Постойте, пацаны. Так дела не делаются, пацаны. Вы чё? Вова на нарах, а ваш барыга по кабакам гуляет? Бул кыска 10 секундтук үзүндү азыркы учурду даптана сүрөттөп койду окшойт. Келгиле, бул иликтөөгө жана иликтөөнүн иликтөөсүнө терең токтолбой эле коелу. Мен силе анын ар жак бери жагынан чыгып салыштым. Мен көңүл бурайын деген бул окуялардан кийин бажы кызматынын билдирүүсү. Эгер бажы кызматына ишене турган болсок, бажыда контрабанда жок жана болгон эмес. Ооба, мынакей. 24 KG агенттигине пресс кызматы журналисттер келтирген аткезчилик боюнча фактылар чындыкка дал келбейт деп жооп бериптир. Эми буларга ким ишенет? Келгиле андан көрө сандарды сүйлөтөлү. Эл аралык соода борборунун маалыматына таянсак, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы бажы маалыматтарынын айырмасы асман менен жердей. Бул графика 2001 жылдан 18 жылга чейин эки өлкө ортосундагы импорт менен экспорттун көрсөткүчү. Кызыл түстөгү схема Кытайдын Кыргызстанга кирген товардын көлөмү деген маалымат. Сарысы болсо биздин коңшу өлкөдөн келген деген көрсөткүчү. Акыркы жылда эле ала турган болсок, Кытай бизге 5,5 миллиард долларга товар импорттогон. Биздин бажы 2 миллиардка жетпейт деп көрсөтүп атат. Айырма дээрлик 2,5 эсе. Жалпы жонунан 17 жыл ичинде бизге Кытай 67 миллиард долларга товар импорт кылган. Биздин отчеттор боюнча 13 миллиардка эле товар экспорт болгон экен. Ортодогу айырма 54 миллиард доллар. Бул канча акча экенин мисал менен көрсөтсөм, бул Кыргызстандын 8 жылдык бюджети. Же сырткы карызды 12 жол төлөсөк дагы акча ашып калат. Эмнеге мындай чоң айырма болуп жатат деп Спутник агенттиги суроо салса, бажы кызматы мынтип жооп бериптир. Көп учурларда товардын барып түшө турган акыркы чекити катары Кыргызстанды көрсөтүп коюшат. Биз Өзбекстан, Тажикстан, Афганистан жана Түркмөнстанга кете турган товарларга транзит болобуз. Кытай статистиканы товардын кеткен багыты деген принцип менен жасайт. Тактап айтканда, Кыргызстандын аймагы аркылуу транзит болуп кеткен товарлар экспорт катары катталат. Ооба, реэкспорт деген бар, бирок бул жерде миллион эмес, миллиардтар тууралуу сөз болуп жаткандан кийин кантип бизде коррупция жок же аткезчилик жок дегенине ишенебиз. Бажыда коррупция болгон, бар жана боло берет. Бийлик, күч органдары эч нерсе кыла албайт. Анткени өзүлөрү аралашып, табакташ болуп жүрсө кайдан? Реэкспорт да коррупциялык жол менен болуп келген, болуп атат. Менден башкалардын баары болуп келген деп эле 17-жылга келгенде каккан казыктай болуп токтоп калып атат. А мен бүгүн да болуп атат деп айтам. Бар эле 17-жылга келген тыкка токтоп калат. Болгон экен 17-жыл деп. Мен айтам, бүгүн да болуп атат. Ушулардын баарын өкмөт, президент токтотуш керек. Күнөөлүүлөр жазаланыш керек. Бирок күнөөлүүлөр абдан көп. Рядовой катардагы кызматкеринен баштап генералдарына чейин бар аралашкан. Таможня эле аралашпайт, ошоларды карап турган ГКНБсы да аралашкан. Ошолардын кызмат ишин көзөмөлдөп турган прокуратурасы да аралашкан. Мына ошол жерде иштегендердин байлыгын текшерсеңер, туугандарына жазылган, өзүлөрүнө жазылган.
мыйзамсыз баю так ошол жерден чыгат. Контрабанда жоқ дегенне дагы бир фактыны келтирели. Кыргызстанга кирип жаткан күйүүчү майдын көлөмү. Вагондоп кирип жатканын нефтетрейдерлер ассоциациясы билдирип, көптөн бери контрабанда туу чокуга жетти деп кулак кагып келет. Ничего особенного, обыкновенная контрабанда. Как? Контрабанда. Эсептөөлөр боюнча ар бир 4-чү литр бензин контрабанда жолу менен келет. Элестеттиңерби, эмне деген акча бюджетти буйта өтүп атканын. Бажы кызматын эсине салып коелу. Күйүүчү май аткезчилиги те илгертен эле болуп келген. То, что есть контрабанда, ГСМ, никто же из вас сидящих, вот вы руководители силовиков, уже выше вас уже никого нет. Выше вас уже это премьер и президент. Ну, контрабанда же есть, вы все же знаете, что контрабанда есть. Почему мы не можем контрабанду остановить? Почему мы контрабандистов не хлопаем? Эсимде Шамил Атаханов башында турган Ички иштер министрлиги жана УКМКны жетектеген Кеңешбек Дүйшөбаевдер 3 КАМАЗ кармадык, 4 КАМАЗ кармадык деп отчет беришкени. Ал кезде Баткен аркылуу Тажикстанга шаландылар менен күйүүчү майлар өтүп жаткан болчу. Ошондо бензиндин литри 50 сомго чыкканы дале эсиңизде болсо керек. 50 сом эмес, эми 49 сом 90 тыйын болгон. Айы 95-53 сомдон ашкан. Анда бул үчүн митингке да чыкканбыз. За минувшие выходные бензин в Кыргызстане подорожал еще на 2 цента, а с начала года цены выросли в целом на 20%. Митингующие устроили акцию протеста на проспекте Мира. Бир аз темадан алыстап баратабыз, аткезчиликке келсек. Азыр бензин туш келди жерде бөт өлкөлөрдө сатыла баштады. Албетте мыйзамсыз алынып келинген күйүүчү майлар. Казакстандан алынып келерин бул сатуучулар жашырышпайт деле. Күнүнө канча литр сатасыңар? 200 жетпей калат. 200 литр бар. А сиз канчадан аласыз ошондо? Сиз арзаныраак аласыз да? Арзаныраак алам да. Азыр канчадан сатасыңар литрин? Болду. Кыргызстан тамекинин контрабандалык транзиттик борбору деп да таанылды. Русбренд компаниясынын изилдөөсү боюнча башка өлкөлөрдөн киргизип ЭЭПке таркаткандыгыбыз үчүн биримдик 1 миллиард доллардан кол жууп жаткан экен. Ал эми Кыргызстан өзү айрым маалыматтар боюнча жалпы аткезчиликтин айынан быйыл 8 миллиард сомдон кол жууйт. Бул минималдуу эсеп болду. Анан кантип бизде аткезчилик жок жана болгон эмес деп айтышат. Бул Шапалак каналынын кезектеги чыгарылышы болду. Каналга катталып, комментарийге ой бөлүшүңүз. Эмки көрүшкөнчө аман туруңуздар.